Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 13 август 2022 жыл. Мен Соқұлықта жүрөм туғандар. Ошол жақтан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер центральный трасса, Фрунзе трассасы жана Кайназаров көчөсүнүн кесилишинде турам. Бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйүбүз ушул жерден түндүктү карай Кайназаров көчөсү менен түз басып барганда катардагы экинчи көчөдө жайгашкан Интернационал көчөсү 9-даректе болуп калат. Сиздер Кайназаров көчөсү менен түз барганда оң тарапта Рахат дүкөнүнү көрө аласыздар. Ошонун жанындагы Интернационал көчөсү менен чыгышты карай да бир аз басканда 440 метр аралыкта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден Бишкек шаарынан түз маршруткалар Бишкек шаарына карай жана бул жакка карай жүрүшөт тугандар. Жана по пути машиналер деле, таксилер деле көп. Сиздер бул жактагы Сейил тойканасы же болсо кафесине ориентир алсаңыздар болот. Ошонун жанында Кайназаров көчөсү менен түз түшүп бара бересиздер. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Айта кетчү нерсе, Сокулдун центринде деле 400 метр деле аралыкта, мал базарында деле анча деле алыс эмес болуп калат. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дареги Интернационал көчөсү 9-даректе жайгашкан. Мондай угловой жерде жайгашыптыр тугандар. Анан мен азыр бул жак менен келдим. Мондайынан. Бул жак менен машина менен келесиздер. Анан бу жакта дагы бир көчө бар. Бул жак менен түз жөө чыксаңыздар болот. Жолго чейин 140 метр аралык бар экен. Бирок машина менен чыкканга болбой калат бу жак менен. Бу жак менен машина менен чыгасыздар. Бул жактагы аралык 440 метр көргөздү Яндекс карта. Анан үйүбүздүн чыгыш чек арасы бул жерден башталат, мынакей углойдон. Ал жактагы кошунанын воротасына чейин ылдый тарапка деле узундан кеткен. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай песка блок менен запор кылынган тугандар. Эми андан ары мынакей бул воротасы, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган көчө тараптан тугандар. Жердин аянты 9 соток экен. Андан бул жагында навес, времянка, бул жакта чоң үйүбүз. Анан могу жакта мал сарайы деле бар тугандар. Ошол мал сарай тарапта өзүнчө дагы бир мондай чоң ворот орнотулуптур. Малды деле өзүнчө алып кирип алып турсаңыздар болот. Кааласаңыздар машина киргизип койсоңуздар, бул жака дагы бир машина бараткадай жер бар экен. Азыр аны видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Свет бар тугандар, суу бар, отопление, паровой отопление бар экен, котел менен иштейт. Анан теплый пол деле бар үйүбүздө. Мектептер боюнча айтсак, трасса бул жерде жакын эле жайгашкан, садик деле бул жерде жакын эле жерде бар, жана мектептер деле жөө барып келген аралыкта бар экен. Центрдеги базар деле анча деле алыс эмес, жакын эле болуп калат тугандар. Жолго чыксаңыздар, көптөгөн маршрутка жана по пути машиналер Бишкек шаарына бат-бат эле өтүп каттап турат. Бул мынакей короосу. Бул бартынан кирсек, эки машина баткандай жер бар экен. Ал жер стяжка болуптур тугандар. Мынакей бул жагында бир бөлмөлүү времянка прихожкасы менен жана банясы деле бар экен. Бул чоң үйүбүз жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. 68 квадрат метр экен аянты. Бул жакта отоплениянын котел жайгашкан бөлмө жана бул жакта прихожка бар экен тугандар. Сиздерге азыр биринчи жолу бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Ал тарабында мынакей көрүп турганыңыздардай груша бактары, черешня бактары, жүзүм жана ошо көптөгөн бактар деле бар. Эми бул бөлмөгө кирсек, киргенде прихожка. Көрүп турасыздар, мынакей ылдый тарабы стяжка. Ал жерден бул тарапка кайрылсак, дагы бир мондай коридор сыяктуу бөлмө тугандар. Бул бөлмөдөн биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жерге да раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Ар бир үйдө отопление батареялары бар. Жана теплый пол ич бөлмөдө бар экен тугандар. Анан биринчи бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта санузел жайгашкан. Азыр биякты көргөзөйүн. Биякта бир киргенде тамактануучу бөлмө. Потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка, түштүк тараптан 2 кабат терезе орнотулган тугандар. Анан түз эле өтсөк, биякта бир мондай чоң бөлмө. Зал дейбизби, мейманкана дейсизби, ушундай чоң бөлмө. Дуалдары шпаклевка, чыгыш тараптан жана түштүк тараптан пластик терезелер орнотулуптур. Ар бир бөлмөдө отопление батареялары бар тугандар. Полдору жыгачтан болгон пол жана кышында сиздер бул жерде теплый пол менен жылытсаңыздар болот. Жана ошондой эле батареялары деле бар отоплениянын, паровой отоплениянын. Бу жакта бир детский бөлмө деле бар экен. Эми
кайра эле коридорго чыгып, ал жакта санузел жана отопленияның котел жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Буякта бир тамак кылган бөлмө туугандар, чакан кухня. Ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Буякта газовый плита, электроплита экен туугандар. Анан ушул жерден түзөтсөк, буякта санузел, суу сарестон менен жууйт, дуалдары кафель, потолок пластик, жана пол деле кафель экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Түндүк тараптан форточка орнотулуптур. Ana ушул жерден бул жагына кирсек, отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө бар экен. Бул жактын дуалдары песка блоктон болуптур туугандар. Отоплениянын котелу көмүр менен үйдү жылытат. Андан ары эми курбусуна чыгайын да калган маалыматтарды берели. Салам алейкум деп коеюнбу? Бул жакта времянка, ал жөнүндө айттым я туугандар. Анан алдырына чоң груша багы бар экен буякта туугандар, жүзүм бактары, роза гүлдөр. Буякта жер жемишекенге жер туугандар, мынакей. Жер аянты, дагы жол эскертип кетейин, 9 соток. Документ жөнүндө айтып турмун туугандар. Тех паспорт бар туугандар. Кызыл китеп эгер сиздерге маанилүү болсо, сиздер алар учурда колуңуздарга жасатып беребиз деп айтты. Кызыл китеп боюнча деле эч кандай проблема жок. Просто кээ бир мурда көчүп келген же мурдатан бери көптөн бери жашаган адамдарда ушул тех паспорт бойдон эле калган туугандар. Ушул кааласаңыздар колуңуздарга сиздерге мага кызыл китеп маанилүү десеңиздер, сиздер алганда колуңуздарга кызыл китебин жасатып берем деп айтты үй ээси. Түндүк тараптагы чегара ал жерге чейин, чыгыш тараптагы чегара бул песка блокторго чейин. Анан бул жакта азыр мал сарайлары деле бар туугандар. Клубника бышканып жүр экен. Бирдекин жеп коелу. Хозяинден сурасам деле жей бер десе керек эле. Мынакей туугандар, мынакей камера кайякта калды. Буякта груша. Буяка ашкабак бар экен туугандар. Бул жакта буга чейин кой кармагабыз дейт. Кой үчүн сарай, буякта чоң мал үчүн деле сарай бар. Бул жакта анан бул жакта үйдүн ички тарабында туалет. Негизинен үйдүн ички тарабында деле жанагы санузелде көрдүңүздөр туугандар, унитаз бар. Анан бул жакта деле үйдүн ички тарабында деле туалет бар экен. Так, эмне маалымат? Канализация боюнча айтсак, септикке куюлат азырынча, канализациянын суусу септикке куюлат туугандар. Центральный канализация буякта жок экен. А бул жакта жаз жай айларында мал кармоочу жери. Бул жакта кышкы учурда чоң мал кармаган жер экен туугандар. Анан экинчи ордуна киргизсеңиздер, машинени бул жерде турат. Же болбосо машинени бул жакта деле эки экенин машина баткандай жер бар экен. Буяка ачып койсоңуздар, малдарыңыздар өзүнчө эшиктен кирип чыга турган жер кылып койсоңуздар деле болгудай көрүнөт. Бул жактан мондай навес бар туугандар. Эми айтылбаган эмне маалымат калды туугандар? Буякта баня жана перехожка, бир бөлмөлүү времянкасы бар туугандар. Айтылбаган эми бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасыны $35,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Базар жок каналынан көрүп чалып жатабыз десеңиздер, жакшы эле арзандатуу кылып беребиз деп айтты. Андыктан туугандар базар жоктон көрдүк деп чалып коюңуздар. Соклук интернет-сыянал 9-дарек. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Андыктан группалар менен бөлүшөбүз туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.